Саламатсыздар урматтуу биздин кардарлар. Бизге көп учурда мындай суроомен кайрылышат да. Квартира кылып салып, элге ижарага берип, чакан бизнес кылалы деген планыбыз бар эле, кантип салсак болот деп көп сунуштар менен бизге кардарлар кайрылат эле да. Ошол себептен биз силерге бүгүнкү видеодо чакан эле жерге квартира салып бергенибиз боюнча көрсөтүп, айтып берели деп чечтик. Негизи ижарага берүү бизнестин баштарындасында ойлонуп жаткан көп кардарларда мындай суроо туулат да. Жерди сатып алышым керек, участокты. Анан ошол участокко кайра курулуш кылышым керек деп көп акча каражатты сарпталуучу жолдорун ойлонушат да. Ал эми азыр биз сиздерге көрсөтүп берчү салынган квартира бул жер сатып алынбай эле кардарыбыздын огородунун башына эле чакан эле жерге салып бергенбиз. Мисал катары айтсак, азыр биз квартираны салып берген жердин толук размерин айтсак, бул 20 метрге 13 метр жерге биз азыр силерге видеодон айтып беребиз, эмненин баарын камтып кеткенибизди. Биринчи дегенде эле өзүңүздөр видеодон көрсөңүздөр болот. Могул жерде 2 чакан дарбаза турат. Бул 2 дарбаза атайын 2 машинеге коюлчу гараж. Азыр силерге ичин көрсөтүп беребиз. Азыр замандын талабына жараша сиз квартира бизнесине кирем десеңиз, адамдарга орусча айткандай условия түзүп беришиңиз керек да. Ошол эле условия болуп, ар бир адамдын машинеси бар, машинесин коюучу жери болуш керек да. Биз мынакей чакан эле жерге кардар машинесин койгудай кылып лайыктап кеткенбиз. Тозуп, крытый деп коебузго, крытый 2 машинеге лайыкталган гараж бар. Азыр биз өзүңүздөр видеодо көргөндөй мындай чакан коридор сыяктуу өтүүчү жайда турабыз. Бул жерде болсо забор турат. Бул забордун эң негизги максаты болсо, нар жак бетинде квартиранын ээси, кожоюнунун үйү өз үй бүлөсү менен жашай берет. Бул жерде болсо квартиранттар өзүнүн эшиги менен кирип, өз оокатын эч бир уялбастан же ыңгайсыздык бири-бирине жаратпастан жашай беришет. Андай эмесе үйдүн эң негизги крыльцосуна келдик. Ушул крыльцосуна киргенде чакан крыльцо. Чакан крыльцодон келтирип биз 2 квартирага кирип кеткенге мүмкүнчүлүк алабыз. Биз баса белгилеп кетчү нерсе, үйдүн сырткы размери 6 метрге туурасы, узуну болсо 12 метр. Ошол квадратуранын ичинде биз 2 квартира жайгаштырганбыз. Биз азыр биринчи квартирасында турабыз. Биринчи квартирасында өзүңүздөр көргөндөй узунунан 6, туурасынан 6 болгон. Киребештен киргенде эле эң негизги бөлмөсүндө болсо холл, ошондой эле гостиный жана кухня жайгашылган да. Адамдын эң негизги жашоосун өткөзүүчү комнатасы же болбосо бөлмөсү болуп эсептелет. Көбүнчө ижарага берген квартираларды көрсөңүздөр бир эле бөлмө кылып коюшат. Ошол бөлмөнүн ичинде кухнясы дагы, санузулу дагы, жатуучу бөлмөсү да болуп эсептелет да. Бул учурда болсо андай болгон эмес. Өзүңүздөр көргөндөй 2 эшик турат. Биз азыр силерге кухня, зал, гостинийди көрсөттүк. Андан тышкары биринчи эшигин ачсак, бул жерде атайын жатуучу бөлмөсү бар. Жана ошондой эле биз экинчи эшикти ачсак, экинчи эшикте болсо кенен сан узул жайгашылган. Жатуучу бөлмөнүн өзүнө кирсек, 2 адамга лайыкталган атайын жатуучу, орусча айтканда кровать деп коебузго, спальня деп коебузго, ошондой жайгашылган. Жана ошондой эле ар бир спальняда шкаф болуш керек да, шкаф кенен баткан. Узун туурасын айтып кетсек, спальняныкын 2,60га 3,60 болгон кенен бир үй бүлөгө туура келген жатуучу бөлмө. Ар бир үй бүлөгө азыркы заманбап жашоодо бул санузул болуш керек да. Ал санузулдун ичинде колуңду жуучу раковина болуш керек. Ошол эле санузулдун ичинде сен үй бүлөнүн оокаттарын жууп тазалоочу, кир жуучу машина туруш керек, унитаз болуш керек жана жуунганга душевая
кабина болуш керек. Өзүңүздөр көргөндөй бул квартира өзү чакан болсо дагы биз ошол нерсенин баарын санузулга, кенен санузулга камтып, батырып кеткенбиз. Мынакей, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй душевая кабина турат, аристон турат, жана биз жогоруда атап кеткен баардык нерселер турат. Андан тышкары отоплениясы дагы бар. Ошол себептен квартиранттарга сиз ижарага берүүгө квартира салам десеңиз, дайыма условиясындагы түзүп кеткенге аракет жасашыңыз керек. Ар бир кардарыбызды кызыктырган суроо бул үйдү сип менен салынган үйдү кантип жылытабыз деген суроо да. Биз көбүнчө кардарларга электрический чакан радиаторларды коюп кетебиз. Электрический радиаторду мондой эле радиатордон эч бир айырмалай албайсыз. Бирок бул квартирага үйдүн ээсинин каалоосу менен жана чечими менен газовый паровой отопление коюлган. Анткени дегенде бул жерде газ бар болгон себептен кааласаңыз сиз газовый отопление коюп алсаңыз болот. Кааласаңыз паровой уголь менен, көмүр менен ысытуучу паровой отопление коюп алсаңыз болот. Ошондой эле ар бир кардардын каалоосуна жараша бул нерсени кеңешип, чогуу чечип кете беребиз. Биз азыр экинчи квартирага кирдик. Экинчи квартираны көргөнүңүздөрдөй экөө тең эгиздей жайгашылган, зеркальный деп коебуз го, зеркальный жайгашылган да. Бул квартирада да өзүңүздөр көргөндөй газовый плита турат, газы менен иштеген, вытяжной системасы менен, ошондой эле чай ичүүчү үй бүлөгө мындай стол турат, кухонный чакан стенка турат, холодильник турат. То есть толук үй бүлөгө жашоого мүмкүнчүлүк түзүлүп берген. Ошондой эле спальный комнатасы бар, жана кенен санузулу бар. Үйдүн негизги кооздук көркүм берген баарыбыз билгендей бул фасады болуп эсептелет. Ошол себептен биз эң негизги бетине фасадка Техноникольдун Хауберг деген материал колдонулган, мягкий фасад деп да коебуз. Ал эми бетине эмес, калган артына берки оң жак, сол жак беттерине болсо, бул видеодон көргөндөй атайын металлический сайдинг колдонганбыз. Сары таштын өңүн көрсөткөн. Ар бир лестничный площадкага баарыбыз билгендей эле атайын металлический крыльцолор коюлат. Бул квартиранын ээси Шабданбай экөөбүз өзү аябай мындай творческий адам десем жаңылышпайм. Атайын мындай алтын өңүндөгү золотистый деп коебуз го, перилаларды жасаткан. Бул өңдү дагы жөн жерден таалып эмес да. Сөйдөн азыр өзүңүздөр видеодон көрсөңүздөр болот. Бул жерден чатыры прозрачный пластик менен жабылгандагы күн тийгенде экөө бири-бирине айкеш келип, отсвечивать этип жылтылдап турат. Баарыбызды сип панелдин курулган үйлөрдө электр щиттер кандай болот, кайсы жерине коюлат деген суроолор туулушу мүмкүн, квартирага куруп калсам депчи. Биз бул квартираларга болсо ар бир үйдүн квартираныкына өзүнчө электр щит койгонбуз. Мынакей бул бир квартираныкы турат, жана ошондой эле экинчи квартираныкы өзүнчө электр щит турат. Жана анын баарын бириктирип туруп, общий баардыгын бириктирген өзүнчө электр щит коюп кеткенбиз. Биз сизге азыр бул үйдүн фундаментин көрсөтүп кетели дедик. Бул үйдүн фундаменти жөн гана фундамент эмес, ал эми подвальный цокольный этаж деп коебуз, же подвальный помещение деп коебуз го, ошондой болуп жасалып кеткен. Азыр биз мына подвалга түштүк. Бул подвал болсо квартиранын астында жайгашылган. Подвалдын узун туурасын айтып кетсек 12ге 5, бийиктиги болсо 2,20 болуп курулган. Ушул подвальный помещениеде, цокольный этажда биз үйдүн жылытуучу системасын электрогазовый печканы койгонбуз да. Мынакей бул жерде газовый печка коюлуп турат. Жана ушул жерден үйдү газ менен жылытылат. Ошондой эле бул жерде өзүңүздөр көргөндөй электро щит турат. Подвальный помещениянын электромонтажын ушул тейлейт да. Жана эң негизгиси бул жерден силерге өзгөчөлүк. Биз көбүнчө сантехнический вход-выходдорун дайындап кетебиз да, үйлөрдүкүнчө, бирок ал фундаменттин астында, жердин астында калып калган себептен көргөнгө мүмкүнчүлүк болбой калат. А бул жерден болсо, биринчи санузулдан, экинчи санузулдан, кухнядан чыккан сантехнический вход-выходдор чыгып, центральный канализацияга чейин кеткен жолун сиз видеодон көрсөңүз болот. Жогоруда айтып кеткендей эле, бул жерден подвалга өзүнчө электрощит, ар бир квартирага өзүнчө электрощит коюлгандагы, бирок ошол щиттерден болсо, кайра электричество келип туруп, баардык кабелдер келип туруп, ушул жерге турат дагы, бул жерде үйдүн толугу менен общий караган щити турат.
Жана дагы бир өзгөчөлүгү бул үйдүкү. Силерге подвалды көрсөтүп бератканда подвалдын размерин айтып кетпедикпи? 5ке 12 депчи. Ал эми үйдүн өзүнүн размери болсо 6га 12 болуп калган да. Сөйдөн биз бул үйдү мындайча айтканда кичине узартканбыз дагы, комнатанын ичин кеңейтип туруп. Жана астыңкы бөлүгүн болсо мындай кооздоп кеткенбиз, видеодон көрсөңүздөр болот. Жана бул жерине атайын кичинекей бөлмө жасап туруп, кичинекей складское помещение же болбосо кладовка деп коебуз го, үйдөгү керектүүлүчү оокаттарды коюп койгонго атайын жай кылып кеткен элек. Биз башында айтып кеткендей, бул салынып аткан объектинин негизги территориясы, участканын территориясы узунунан 20 метр, туурасынан болсо 13 метр. Ушул территориянын ичине биз 2 гаражга атайын жабылган крытый мындайча айтканда гараж камтып кеттик. Чоң подвальный помещение, анткени подвальный помещениенин узуну 12, туурасынан болсо 5 метр болгон кенен чоң подвальный помещение. Каалаган кишилер болсо подвалды бул швейный цех же болбосо башка бир цех катары дагы колдоно берсе болот. Ошондой эле анын үстүндө болсо 2 квартира жайгашылган, ар бир квартира 34 чарчы метрден, ичинде болсо бир жатуучу бөлмө, кенен санузел жана кухня, гостиная менен салынган. Ошол себептен эгерде сизде өзүңүздө участкаңыз Бишкектин ичинде бар болсо, сиз милдеттүү түрдө жаңы участок же болбосо бир чоң участокты издештин кажети жок. Чакан жерге, чакан бизнес уюштурганга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле биздин кардарларга дагы бир жолу эскертип кетем. Эгерде силерге квартира салам деген ниетиңер бар болсо, биздин каналга жазылсаңыздар, мындан да башка салган квартираларыбызды көрсөтөбүз. Же болбосо силерге ушул квартиранын проекти жагып калган болсо, биздин сайтка кирсеңиз, siptam.com сайтына кирип, ушул квартиранын проектисин так размерлери менен көчүрүп, өзүңүз колуңуз менен деле салып алсаңыз болот. Жана ошондой эле сиздин участкаңыздын территориясы башкачараак болсо, бирок сиз кантип ошол жерге пландап салыш жөнүндө ойлонуп жаткан болсоңуз, биздин офиске келсеңиз, биздин архитекторлор кеп кеңешин берип, сиздин участкаңызга ылайыктаган проектти чийип бергенге даярбыз. Биз бир гана сиптен салып бербестен сизге кааласаңыз кирпичтен салам десеңиз, кааласаңыз башка бир материал менен салам десеңиз, проекттин чийип кызмат көрсөтүп бере беребиз. Ошондой эле биздин видеолорду көрүп туруш үчүн биздин YouTube каналыбызга жазылып, ылдый жагына комментарийлерди, өзүңөрдүн ой пикириңерди калтырып кетип турсаңыздар болот.